Ал уже көрдүм дейсиз ба? Doğradagı Akkaya'nın tüyü var o yanı var. O жерге Нұрмырза деген сарт 2 yıl. Ояктагы жерди дагы мына жолду да берип, ас келгенче өмүрү өзөк претензия кылбаган. Оң тараптагы мына солдаттар турган пост жерди азыр чыгып көрөсүңөр, труба өткөн эсердин убагында Өзбекстан. Эсердин убагында курулган объекттер ошол мамлекеттин территориясында калыш керек өзү. Өзбек баланс деп туруп буякта жерди кошуп берип атат. Биздин адамдар ушу бу дипломаттар болуп эсептелет. Буларда ранг бар эмелерде. Мына делимитный комиссиянын мүчөлөрүндө. Неужели түшүнбөйт? Мамлекет целостно страны бузулуп атат. Кыргызстан жерин берип атат булар. Ойлонбостон туруп. 10 метр сурады. Мына коррупция деп башка кылды. Алар эртеби кечпи ал кайтарылып оңоло турган толтурса болот. Муну мамлекеттен кеткен жерди кайра эч ким ордун толтура албайт. Мамлекеттин жерин көздөн карайын сакташ керек. Государственная граница неприкосновенна совершенно деп коет орустар. Кол тийгиси ыйык болуш керек. А биздикилер берип атпайбы түш келди эле. Искандеров деген мен аппарат башчынын орун басары Салиев Алмаев менен жолугуп сүйлөштүм. Мыкты жигит экен, сүйлөшүп барып, алдында звонить этип, вице-премьер Жеңиш Разаковго дайындадык, барып жолугуп кирдим. Кийин Искандеров менен жолугушсам, биринчи киргенде мага таптакыр башка сөздөрдү айтты. Ал жерди жүзүн берип эмне кыласыз, аны калтырабыз, мен биякта минтип берем, тиягын катабыз, биякта кыйраттык. Мен ага ишендим, мен өзүмдөй көрдүм. Андан кийин жогорку кеңештин депутаты Эргешев Алмаз экөөбүз кирдик. Анда киргенде анын сөзү башка. Уже башкача болуп калыптыр. Бирок мен чечип берем бул жерди дедим, макул. Андан кийин келип эл менен жолугушту, Эргешев Алмазды кошуп келип, айтпастан өзү келиптир. Башка адамдар менен. Келди дагы элдин башына айлантып кетти. Эми көрүп атабыз. Мына азыр 2-3 күн болду, Өзбекстандын командирлери келип туруп, 10 метр жыласыңар биздики деп туруп уже эме алып келип атат. Бул жерден де. Аскерлер турган жерди. Мен ал жерди мамлекет эмес, мен жаныма сүрдүрүп жер пост кылып берген балдарга. Мен кайрылат элем президент Сооронбай Шариповичке. Кечеле шопур алып келип бул кызматка коюп койгон Искандеровго окшогон адам Аламанов мындан өлсө өлүк артык экен. Аламановдун убагында мен катышкан, мына жөнүндө талаш сөз болгон эмес. Эми мына деп туруп жерди берип атат. Мен президентке кайрылат элем, коопсуздук кеңеште карап, 58 Өзбекстан менен болгон спордун участоктун ар бирин кандай чечилди? Ар бир участоктон канчасы Кыргызстанга Өзбекстан болду? Ошону так кылып көрмөйүнчө болбойт. Чүнтүп куймалашып Кыргыздын жерин бүтүп беришип атат. Мен мына жерге нааразымын. Кыргызстандын жерин кандай беришке акысы бар булардын? 93 гектар Кыргызстандын жери болсо, аны 63 гектарга түшүрүштү. Макул дедик. Андан кийин 63 54 болуп калыптыр. Не? Кыргызстандын жерин 40 берише береби? Не тортпу бул Кыргызстандын жери? Мына 78-жылы чек араны 90 гектар аныктаган адам тур. Точкасына чейин айтып тур. Турбага чейин канча метр керек? Кеминде 20 метр чыгат. Турбада онягына 10 метр кошуп берип атат. Бу эмне деген нерсе? Өзү мынагы жол, ана эстеп 150 метр келсе, ушулар өтөт деп өзбектер жүргөн. Азыр эле кандай эле булардын 93 гектарды 54 кылып, Аравандан 35 гектар берип, биздин жерлерди кошуп берип, бу эмне деген нерсе өзү? Мен азыр ооруп атканыма карап силердин келишти күттүм, больницага да жатпай. Ушуну бир көрсөтүп элге жетсин. Президентибиз Сооронбай Шарипович көрсүн деп. Сооронбай Шарипович коррупционер жегени эртеби кесип алды. Ордуна келтириле турган. Мамлекеттин кеткен жер ордуна келбейт. Көңүл буруңуз. Искандеровдон 58 талаш участоктун ар бир боюнча отчет алыңыз. Кайсы канча проценттен кетти? Сизден сураныз, буларды тартипке салыңыз. Жердин, мамлекеттин бүтүндүгү бузулуп атат. Бул эртең кайтпайт кайра. Мына көрүп атырыңар, узун. Мына эки тараптан кагылышканда дагы биз ыңгайлуу позицияда турчубуз. Эми мына биз ана кара, турбадан биягына 10 метр. Турбага чейин канча жер? Кыргыздын жеринин эсеби жокпу? Мен сизге кайрылуу бергем Сооронбай Шарипович, мени кабыл алыңыз деп. Болгон жок. Мына ушуларды мен көрсөтүп берейин. Мына Казымбекке 78-жылы ошо 93 гектар далилдеп көрсөткөн киши. 55-жылкы Абдушериков менен Мухиддинов колгон картаны сизге далилдеп берет. Мына бул киши турат. Ботабаев Канбекте 90-жылга десем, казакка туура эмес өлчөптүр. Биз жаңы приборун өлчү, жаңы приборду өлгөн экен, Өзбекстан пайдасын иштей турган прибор экен да. Яйланайын кыргыздар бир өз сабагы колдосун деп жерибизди бербей турайлы.
Anstır oğlu köp jeribis 22-nji ýyl ötüp. Bedeği. Men 95-nji ýyl gelsem Özbekistandy 95-nji ýyldan beri uşul joldun içegara malaya zemle boldy kişiler. Özbekistan 95 ýyl beri kança ýol memleketi gazsa men oşonço ýol gömdürdüm. Alar Kırgızstan jerin gazat. Men sürüp alardyna aparıp koyam. Mına oşol uşul 95'ten beri Alamavtın wagty başkalarına hiç kim talaşkan emes o jerin. İskenderowdun bu жерди berip ýerse oýga da gelgen emes. Bu kanday adam özü? Men hayrlat elem parlamentke Kırgızstan fraksiyasının deputatları özü Türkmen. Oşunda başka fraksiyadagy Canar Akayev, Mombekov, Rysaliyev, Kanat İsaev, Aziz Tursunbayevtarga, Almas Ergesovtarga parlamentlik komissiya түзүп келип туруp көргүlä Kırgızstan жеринен кандай кетип атканын. Биздин бир эле участок ушундай чечилип аткан, калган 58 талаш аймакта кандай чечилди. Мен ошондой эле Коопсуздук кеңешиндеги жаңы барган орун басар генерал Өмүрбек Сваналиевке кайрылат элем. Парламенттин депутаттары, келиңиздер. Мен Жеңиш Разаковга кирип сүйлөшүп чыктым. Аппарат басынын орун базарына кирдим, жакшы кабыл алды. Искандеров мен 3 жолу сүйлөштүм, 3 түрдүү сөз уктум. Уадасына турбай мына жерге жакында өзбектер келип, мына жерлер биздики болду деп атат. Эмитен эле. Ошон үчүн кайра карталарды көтөрүп 55 картанда Өзбекстан 93 гектарда 54-нөр 93-тü далилдеп туруп ашык жер үстү кайтарып алалы. 29 гектар бул жерден берсе, андан тышкары мына 10 гектар турбадан кийин 10 гектар турбага чейин 20 гектар 10 гектарда бияктан кетсе, бу эмне болуп калабыз?